2026 жылдын 1 январынан баштап мамлекеттик органдарда иштеген, мамлекеттик органдардын ичиндеги уюшкан же болбосо өзүнчө бир отдельный коррупциялык кылмыштарды ачышыбыз керек. 2026 жылдын аягына чейин мамлекеттик органдардын баарында коррупциялык элементтерди толук жойгонго аракет кылышыбыз керек. Бардык күч аракетибизди коррупция менен күрөшүүгө багытташыбыз керек. Себеби негизден акыркы маалдарда ишкерлерди, көптөгөн ишкерлерди, мамлекеттик органдарда иштегендер, жанагы уюшкан кылмыштуулук топторго байланыштуу деп туруп жоопко тарткан убактарыбыз көп болду. Туура алар байланышкан. Эми мындан ары ушул статьялар менен жоопко эч кимди тартпагыла. Уюшкан кылмыштуулук топко тиешеси бар деген статья менен эч кимди жоопко тартпашыңар керек. Эмне үчүн? Себеби уюшкан кылмыштуулук топтун өзү бизде жок. Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө ошо уюшкан кылмыштуулук топту издеп да таппайсың. Демек алар боюнча алар менен байланыштуу болгон бир дагы ишкер же мамлекеттик органдын адамдары же башка адамдарды жоопко тартууну токтотушубуз керек. Андан көрө дагы бир жолу айтып өтөйүн. Биз бардык күч аракетибизди коррупцияны жоюу боюнча, айрыкча мамлекеттик органдардын арасындагы кызматкерлердин, жетекчилердин коррупциялык элементтерин жоюуга багытталышыбыз керек. Бул деген бир эле облустук жетекчилерге же болбосо мына бул центральный аппаратка эмес, ар бир райондук отделге тиешелүү болот. Мындан ары мен өзүм жеке ар бир райондогу коррупциялык кылмыштуулукка, коррупциялык элементтерге күрөшүү кандай деңгээлде жүрүп жатат, жана ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат, ар бир районду өзүм текшерип чыгамын. Ошондуктан ушуга багыт алыңыздар. Ушул жагынан көбүрөөк иштерди жүргүзүңүздөр. Ишкерлерге тийбейбиз. Ишкерлерге эч кандай текшерүүгө барбайбыз. Мамлекеттик органдардын, мамлекеттик кызматкерлердин коррупциялык элементтерине каршы күрөшүүнү күчөтөбүз.